Bismillahirrahmanirrahim. Жалпы адамзат үшін үлгілі болған сүйікті пайғамбарымызға салам жана салаваттар болсын. Бұл аламды кенен қылып жаратып, ардайым берешендіге тоқтауған сүйікті улуу жаратуучубуз Алла Таалага чексиз мактоо даңктоо болсын. Урматтуу мусулман бир тууган, канткенде биз ушул 5 ийгиликке же болбосо 5 жакшылыкка кантип жетебиз. Канткенде эң бай адам болобуз. Канткенде эң Алла Таалага жакын, эң ибадатты көп кылган адам болобуз. Канткенде адамдардын баары бизге биз каалагандай мамиле кылышат. Канткенде биз үлгүлүү момун болобуз. Канткенде биз жүрөгүбүз ар дайым тирик, жылгалчылыкта болот. Ушул 5 суроого пайгамбарыбыздын айткан сөзүнөн жооп издеп көрөлүк. Иттақил махарим такун а'бадан нас. Арам кылынган, кайтарылган нерселерден тыйылгын, Алла Таалага эң жакын, ибадатты эң көп кылган инсан болосуң. Бирөөнүн аксын жебеген, бирөөнү жамандабаган, жакшы мамиледе болгон, ата-энеси менен, бир тууганы менен, адамдары менен ар дайым баскан турганы түз жүрөт, арам нерселерге жакындабайт. Күнүмдүк парз болгон 5 убак намазын окуйт. Бул Алла Таалага эң жакын ибадат көй адам болот. Иттақил махарим такун а'бадан нас. Арам кылынган, кайтарылган нерселерден тыйылгын, эң ибадатты көп кылган, Алла Таалага жакын, сүйүктүү кул болосуң. Ирда бима касамаллаху лак такун агнан нас. Алла Таала сага берген бардык нерсеге разы бол, эң бай адам болосуң. Адамдарга берилген байлыкка, бийликке, мансапка, авторитетке сен суктанбагын, ага карап каттуу умтулбагын, сен дүйнөдөгү эң бай адам болосуң. Эгерде ага каттуу умтулбасаң, адамдардын астында болгон нерселерге көз арттырып, жүрөгүң менен берип, анын артынан жүрбөсөң, ал нерсеге сен жеткендей болосуң. Ошондуктан сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ирда бима касамаллаху лак такун агнан нас. Адамдардын колунда болгон ушул байлыктын, бийликтин эч кимисине, эч нерсесине аттанып, менде эмне үчүн болбойт, менде болуш керек ушул нерсе, эмне үчүн деп ушулардын артынан жүгүрбө, сен дүйнөдөгү эң бактылуу адам болосуң. Өзүңдөгү берилген нерселерге, ийгиликтерге, неаматтарга шүгүрчүлүк келтир. Момун үчүн бул дүйнөдө адал жашап, аз болсо дагы адал, ийгиликтүү жашаганым мен үчүн акыретте жемиштүү болот деп жашасаң, анда сен дүйнөдөгү эң бай адам болосуң. Ахсин иля жарика такун муъминан. Канткенде сен үлгүлүү момун боло аласың. Өзүңдүн коло коңшуңа жакшылык кылгын, жардам бергин, зыян бербегин, аларга ар дайым жакшылык кыл, жардам бер,
sen ülgülü mumun bolasın. Qarаңыздар, barыбыз эгерде өзүбүздүн коло коңшуларга жардам берсек, барыбыз жардам берсек, анда демек барыбыз бири-бирибизге жакшылык кылган, эч ким бири-бирине зыян бербеген коом түзүлөт. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ахсин иля жарика такун муъминан, чыныгы момун өзүнүн коңшусуна жакшылык кылат деди. Ал эми бешинчиси, канткенде биздин жүрөгүбүз тирик болот ар дайым. Ибадатта, бул дүйнөнүн иштеринде, кандай нерсе болбосун, канткенде биздин жүрөгүбүз тирик болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көп каткырып күлбөгөн. Өтө көп күлгөндүк жүрөктү өлтүрөт дейт. Бул хадистин мааниси жылмайбай койгон, ар дайым капаланып, кабагын салып жүр деген маани эмес. Балким сенин жашооң сырткы эле көрүнүшкө, ар дайым бака-шаканын үстүндө эле болуп калбасын. Балким сен жылмайгын, башка бирөөлөргө жылмаюу тартуулагын, бирок сен иш жүзүндө, убадаңда, ар бир кылган ибадатыңда, дүйнөдөгү ишиңде жакшы майын чыгарып, берилип жашаган деген мааниде. Караңыз кандай сонун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул 5 суроого татынакай кылып жооп берди. Алла Таалам барыбызды ушул хадисте айткандай өзүнүн сүйүктүү, өзүнө жакын, дүйнөдөгү эң бай, үлгүлүү момун, жүрөгү ар дайым тирик болуп турган мумундардан кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.